бизди кыргыздар көрсө жашоосун сапатын көтөргөнгө ар дайым аракет кылат экен. Мындай жакшы нерселерди колдонгонго аракет кылат экен да, качественный, сапаттуу нерселерди, ден соолугуна караганга аракет кылып, ушундай тенденция башталыптыр Кыргызстанда. Мен ошого сүйүнүп атам да. Бул компанияда ошо мен өзүмө окшогон мурда тармактык бизнесте көп тажрыйбасы жок адамдар иштедик, чынын айтканда. Фанаттар иштедик десек болот. Ушул компанияны сүйгөн адамдар иштедик. Продукциясын жакшы көрүп иштегендер болду да. Ал эми команда топтош өтө эле кыйын болду. Аябай көп тажрыйбалуу сетевиктер, ошо MLM ишкерлер келип, ошо былтыр предрегистрация убагындачы иштебей кеткендер көп болду. Себеби ал кишилердин тажрыйбасы жогору болот экен. Алар ошо дүйнөлүк масштабтагы ушундай компания кантип эле Кыргызстанга кирет эле деген ишенбөөчүлүк менен кетип калгандар абдан көп болду. Орто эсеп менен алганда 1000 кишини подписка кылсак, ошонун ичинен көп болсо 10 адам биз менен калды да иштеп. Ну, главная трудность для нас была все-таки это доставка, потому что логистика еще не была отработана, и мы ждали товар где-то порядка 2–2,5 месяца. И очень многие люди теряли надежду, им не нравилось вот это ожидание. Те, кто остались, те, кто действительно дождались всего этого, на сегодняшний день это лидеры этой компании на территории Кыргызстана и те люди, которые уже зарабатывают хорошо. И я всегда говорю, самое главное это терпение. Бул мактанып айта турган бизнес экен да. Көп деле айтуунун кереги жок. Корея десек эле адамдар өзү түшүнөт. Офис алып жаңы эле иштеп баштаганда менин артымда жүргөн элдердин баары кетип калды да. Жалгыз калдым. Офисте жалгыз калдым да. Мен эметтим, мейли депчи, кетсе кете берсин, баары бир алар келишет. Мен бир киши, эки киши болсо да мен баары бир добью до конца депчи. Потому что мен жазылып алып, мен баламдын астында тегерек жактагы жана вышестоящий спонсор менен постоянный контакттанат. Азыр түшүнбөсө кийин түшүнөт депчи. Адамда көргөчтүк болсо, эгерде көргөчтүк болсо, естественно, максат коюлат дагы иштей алат да. Анан баштагандан кийин таштабагыла деп айтат элем. Анткени башка маркетингтер менен салыштырганда атомный маркетинги аябай жеңил, иштеш оңой, анан кийин масштаб аябай жакшы. Бул жерге бардыгы эле билимдүү болуп келбейт. Бардыгы эле бул системаны терең билип келбейт да. Опытный болуп келбейт, профессионал болуп келбейт. Бул жерде болгон эле адамдарга жөнөкөйлүктү түшүндүрүш керек да. Жөнөкөй эле сен күндө эле башка дүкөндөрдөн алып атасың. Ошол эле алып аткан ишиңди, ошол эле алып аткан товарларыңды интернет дүкөнүгө алмаштырасың. Ну, особых секретов нету, просто это каждодневный труд с любовью и благодарностью каждому человеку. Я бы даже сказала, такое экономическое чудо. И сегодняшний результат кыргызстанцев именно в атоме приятно всех удивляет. Где-то 10 тысяч человек открыли ИП благодаря атоме. И благодаря, вот, знаете, шикарной, такой сказать, продукции, абсолютная цена, абсолютное качество. 10 тысяч вот только в нашей структуре, получается, в структуре Махаббата Абдулдаева, люди открыли ИП. 10 тысяч людей платят налоги. Мы делаем огромный вклад в экономику Кыргызстана. Көп жыл мурун торговый агент болуп иштегем, кадимки эле шаар ичинде магазиндерге продукцияларды жеткирип, сатып, процентин алып дегендей айлык алып. Мындай караса ошого эле окшош экен. Анан кийин иштин жолу оңой экен. Интернет аркылуу эле иштей берсе болот экен. Ошонус менен жакты дагы, анан экөөбүз отуруп алып, акылдашып, анан кийин иштеп атабыз азыр. Башка бир компаниядан аябай чоң акча карызым бар болчу да, себеби ал жакка алданып калдым. Ошон үчүн иштегим келген жок. Ал жакта карызың мойнуңда турса каякта иштейсиң? Иштегим да келген жок. Дагы эле ошондой компанияда дедим да. Дагы эле мени алдайт да. Эртең мен ошончо чоң акча менен кантип иштемек элем деп ойлондум. Анан уже менин командамда мастер-шеф баштаганда, анан мен экинчи жагым менен алек болуп баштадым. Бул бизнесте любой адам иштей алат. Шарттары аябай жеңил. Мен деле негизи буга чейин обычный жумушта иштечүмүн, анан декретте отуруп калып эле иштедим да. Интернет, болгон интернет керек экен. И Instagram, Facebook азыр элдин баары отурат ошол жерде. Бекер отурбай ошол жактан эле бизнести алып кетсе болот.
Ийгиликтин сырлары биринчиден каалоо керек. Ар бир адам баягы кандайдыр бир компанияга иш баштаардын алдында өздөрү чечим чыгарыш керек да. Каалоо күчтүү болсо, анда бул жумуш жеңилдерээк болот иштегенге. Колумдагы 1 жашар бала менен мага бир $1000 айына чыкса болду деп баштаган бул бизнестичи. Анан бизнести баштаганда эле биринчи айда деле официалдуу турда ачылганда эле $1000 чындыгында таап койдум да. Андан кийин бул жерде чындыгында чоң акча тапса болот экен деп, андан кийин көзүм ачылып дагы катуу аракет кылып баштадым. Я бы не сказала, что у меня опыт был в сетевом бизнесе. Я была пользователем. Почему? Потому что я знала, что именно сетевые компании дают качественную продукцию. То, что покупаем, например, в магазинах, они привозные. В том же базаре продаются в тех же странах. А тут сетевая компания, она продает свое имя. За счет этого у них продукция лучше. Сетевой бизнеске келгенден кийин 3 тоскоолдуктан өтүшүбүз керек да. Биринчиси насмешки деп коет, анан критика деп коет, анан кийин признание деп коет да. Орто жолдон критикаларга, насмешкаларга сынбаш керек. Ошон үчүн көздөгөн максатын айтып атпайм, баягы мечтасы бийик турат да. Ошого жетүүнү гана эңсеп эле, ага чейин тоскоолдуктар көзүнө көрүнбөш керек да. Бул жерде болгон эле кыла турган 2 ишибиз бар да. Продукцияны активно жеш керек дагы, элдер деле активно подписка кылыш керек болду. Эгерде командам иштебей жатат дегендерге, ал демек ошол киши өзү иштебейт да. Эгерде иштеген киши болсо, бул жерде команда иштебей жатат деген сөз болбойт да. Өзү иштеген кишинин командасы да иштейт. Жакындарыман эсептөлүү гана адам колдогон, калгандары көп эле болбойт деп көп колдогон жок, бирок ошентсе дагы талыкпастан эмгек менен эч токтоп калбастан алдыга жыла бердим. Дети видели, что мы сидим чуть ли не там не 24 часа вот в сотовом телефоне, то есть даем информацию. Когда они увидели на чеках, и они вот тоже вот, знаете, вот огромное взаимопонимание. То есть Атоми еще сближает людей. Кейін мен сериал көріп отырсам, инстаграмда суреттер көріп отырсам, азыр мен андай емесмін. Азыр мен көбінше командама көңіл бұрам. Уже мақсаттарым уже чоңойду. Уже саякатка чыкканга пландап койгон, бул жылы бул жака барам деп. Турмушум өзгөрдү десем болот. Те условия, которые дает компания Atomy, они, в принципе, доступны абсолютно каждому. И абсолютно каждый сможет, в принципе, точно так же дублировать меня. А мы, как сетевики, мы прекрасно понимаем, да, что самое главное в сетевом маркетинге – это дубликация. Эта компания дает возможность людям не просто зарабатывать, да, либо не просто ходить время свое тратить. Оно дает еще чувство сплоченности, психологическое состояние улучшается намного. Они узнают намного больше, чем дает, например, преподавание в университете либо в школе. Не просто продавай, а сделай так, чтобы этот человек постоянно потом приходил. Помоги ему. Эми кыйынчылыгы болот. Адамдар 8.000, 10.000 айлык үчүн тынбай 8 саат иштешет да. Бул жерде профессияны ылгабайт, жашты ылгабайт. Сен студентсиңби, пенсионерсиңби, сен дипломуң барбы, дипломуң жокпу, үйдө отурган бала менен отурасыңбы, андан кийин возраст, жашты ылгабайт. Бул жерде эгерде жакшы команда түзүп иштей турган болсоң, 6 айдын ичинде жакшы ийгиликке жетсе болот. Ийгилик сыры ошол мектепте дене тарбия сабагында, мисалы 10 километрге агай чурка деген убакта, же ошо мугалим чурка деген убакта, ошо финишке жетиш үчүн баары ошол чуркаш керек да. Анан кандай жол менен жетесиз, ал өзүңүздүн эркиңиз, кайсы жол ыңгайлуу болсо, басып жетесизби, сойлоп жетесизби, же чуркап жетесизби, ал өзүңүздүн. Бирок эч качан ошол кадам таштамайынча, аракет кылмайынча ошо 10 километрди чуркай албайт да, жете албайт, финишке жете албайт. Ошол эле ийгилик сыры. Өзүңүздөр элестетиңиздер, ошол стартка турдум, чуркадым деп элестетип кете бересиздер. Жетиш керек болду, башка жол жок. Эмнени жакшы билсең, ошону айтып бере аласың да. Бул бизнесте сөз түрдө мындай жакшы билишиң керек, өзүңдүн бизнесиң тууралуу баардык жагын изучать этишиң керек.